Ана Саат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله Alam жаратқан Аллахтан мақтаулар, нахмадуху хамды сана айтабыз, настаинуху өзінен жардам сұрайбыз, ва настағфируху біліп-білбей қылған күнәлерден истигфар айтып кешірім сұрайбыз. Нафсыбыздың жамандығынан, жаман амалдардан сақтануға өзіне ғана жалбарабыз. Гөлік берем Аллах жалғыз, анын шерігі жоқ. Жана гөлік берем Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланың құлы жана елшісі. Аллахумма я муаллима Адама ва Ибрахима ва Муса ва Иса ва Мухаммад علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. О Ибрахим алейхиссаламға, Адам атаға, Муса, Иса алейхиссаламға, алардың ақырында Мухаммад алейхиссаламға илім берген Аллахым, бізге де илім білім берген иліміңменен бізге пайда берген илімімізге Аллахым өзің береке берген. Аллахым аринал хаққа хаққа варзуқна иттибаа. Аллахым барымызға ақ жолда көрсет, ақ жолда жүруіне насип еткен. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. Allah'ım batıl, tuğ emес, жолды тур эмес, арам көрсөтүп, тур эмес, арам жолдон бизди өзүң сактагын. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allah'ım men жана мени угуп жаткан жамаат өзүңдөн жалбарып суранабыз, бизди пайдасыз илимден сактагын. Wa qalbin la yakhsha. Сенден коркпогон жүрөктөн сактагын. Wa du'ain la yusma'. Саға жетпеген, көтерілбеген дуадан сақтағын. Ва амалин ла юрфа. Өзің қабыл қылбаған, сен разы болбой тұрған амалдардан бізді сақтағын. Ва саллаллаху тағала ла хайр халқи Мухаммади ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Өзінің жаратқан мақлуқаттарын ең ұлысы пайғамбарымызға дуа саламдар, салаваттар болсын. Урматты мұсылман бір туғаным. Бүгінгі сабақ İlâ kulli men radiya billahi rabben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kimde-kim күніге ерте менен кечинде үч жолу шуну айтса: Радиту billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye ve rasule. Raditu, razı oldum. Rabbim özüң менин кожоюнум, жаратуучум деп, диnim İslam деп, Peygamberim Muhammed aleyhisselam деп razı oldum деп üç жолу ушул дуаны айтса, албетте Аллах Таала ал адамды разы кылат дейт. Жеке түрдө айткан кезде радиту биллахи раббан ва бил ислами динен ва би Мухаммедин саллаллаху алейхи ва саллям набийе ва расула. Жам көптүк түрдө радина биллахи раббан. Раббыбыз Аллах деп разы болдук. Ва бил ислами динен, динибиз ислам деп разы болдук. Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye ve rasule. Muhammed aleyhisselam bizdin elçimiz, peygamberimiz de razı olduk deyip күніге үч жолу дуа кылсаңыз эрте менен кеч Аллах ал адамды албетте разы кылат дейт. Урматтуу мусулман бир турган иннал лейла ва нахари юблияни кулле жадид. Кече менен күндүз ар бир жаңыны эскиртет, чиритет. Ва юқаррибани кулле баид. Ар бир алысты кече күндүз жакындатат. Ve yuqassiran kullat tawil. Her bir uzundu kıskartat. Fi kulli sabihatin tusbih biha taqtarib minel qabri khutwa. Her taң atkan kezde bugün de gün çıkıptır. Elhamdülillah deysin bir hurmatlı Müslüman bir tuğan. Her gün çıkkan sayın, gün жаңырған sayın mürzöge bir kadam jakındaysın. Ve tabta'adan miladi khutwatan törelüşünden bir kadam alıstaysın. فَاَنْتَ مَوْلُودٌ لِتَمُودٌ. Sen ölüm için törülgönsün. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, артынан kança san koyup 6 sifra bu, 10 bu, 9 bu, milyon mu, milyard bu. Biroq aslında koyup, sızıqın aslında çeksizdi koyup bölsöңүз, barabar nöl çıgat. 50 yıl yaşa, 60 yıl yaşa, 80 yıl yaşa, artı ölüm bolgondan keyin бұл жашоо эч нерсе эмес экен. Биз өлүм үчүн келген болсок, өлүмдөн кийинки түбөлүккө даярданышыбыз керек.
Урматтуу мусулман бир тууган, фаха анта фи кулли йаумин таишу иннама тaqta juz'an min umruk. Сен мына жашап жатасың, мен да. Өмүрүмдөн болгон бир бөлүгүн кесип жатам. Имам Хасан аль-Басри мындай дейт: "Я ибн Адам, иннама анта аyyam mujtami'a. Kullama zahaba yawmuk zahaba ba'duk." О адам баласы, сен бир канча күндөрдөн турган бир затсың, ар күнүң кеткен сайын сенин бир бөлүгүң кете берет. О адам баласы, сен бир күндөрдөн топтолгон бир затсың. Күнүң кеткен сайын сенин бир бөлүгүң кетти. Туят сахифатук. Ал эми күнүң кеткен сайын сенин ошол күндүк амалың, делоң жабылат. Васақатат варак мин шажаратик. Сенин тагдырдагы жалбырагың дарактан түшөт. Вамал мар'у илля ракибун захра умри. Адам баласы өмүрүнө отурган зат. Ала сафарин, узун сапарга күн, айлар, жылдар менен кесе берет. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан эч качан бүгүнкү күн амалды, бүгүн жасала турган ишиңди эртеңге калтырбагын. Ал-яума, бүгүн амал кылуу бар, эсеп жок. Эртең эсеп алуу бар, амал жок. Мурдагы биздин алымдарыбыз, улууларыбыз, салафи салих, өткөн Аллах сүйгөн жол башчыларыбыз тасвифтен бизди эзгерткен. Тасвиф деген сөз анан, эртең, келечекте, Кудай буйурса, араб тилинде сауфа, анан кылам го. Кудай буйурса кийинчерээк кылам го. Сауфа, араб тилинде сауфа, анан кийин деген сөз. Жундун мин жунудил иблис, бул шайтандын аскерлерден бир аскер болгон анан деген сөз экен. Шайтандын аскерлери. Бүгүн кел, урматтуу мусулман бир тууган, намазыңа бекем бол. Аллах жолунда бекем бол десе, пенсияга чыгайын. 60 жылдыгымды өткөзөйүн. Окуумду бүтөйүн. Анан шайтандын чоң бир аскерлерден бир аскер. Урматтуу мусулман бир тууган, анан тобо кылам дебе. Кыскан кеме айтайын бесиңде калсын. Кыска нускан кеме, урматтуу мусулман бир тууган, бирөөсү айтыптыр, эртеңден баштап намаз окуймун. Эртеңден баштап атың өчкөр аракты токтотом. Эртеңден баштап тараздан алдабаймын. Эртеңден баштап ата-энемди сыйлаймын. Эртеңден баштап адал эмгек кыламын. Эртеңден баштап түз жолдо жүрөм деп, кечинде уктап, эртеси турбай калыптыр. Аны агасы, иниси, атасы эмес, Малакул маут, жан алуучу периште ойготуп жанын алыптыр. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, акылың ордунда болсо, эч качан бүгүнкү ишти эртең анан дебегин. Вама юдрика аннака садабка иля ан та'мал. Ким сага кепилдик берет эртең ошону кыларыңа? Эртең атың өчкөрү арактан кутуларыңа өмүрүңө бирөө кепилдик береби? Жашооңа бирөө кепилдик береби? Же бирөө сага сен 60ка чыгасың, сен пенсияга чыгасың деген колуңда бир кепилдик кагазы барбы? Ал эч ким бере албайт, урматтуу мусулман бир тууган. Балким ким сага кепилдик берди? Эрте менен кийген кийимиңди кайра өзүң чечериңе. Балким сага ким кепилдик берет? Өзүң минген унаңдан өз аягың менен, өз бутуң менен түшөрүңө. Эрте менен чыккан үйдөн кайра келериңе ким кепилдик берет? Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан тазаввад минат тaqва fa innaka la tadri iza janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Тазаввад минат тaqва. Тaqва деген азыктан ал, пайдалан, Кудайдан корк, тaqвадар бол. Fa innaka la tadri. Сен эч качан билбейсиң. Iza janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Кеч кирсе, эртеңки намазга чейин жашайсыңбы, жашабайсыңбы? Аны эч ким билбейт. Факам мин салимин мата мин гайри иллатин. Канчалаган ден соолугу чың кычырагандар бир илдетсиз, бир оорусуз каза болуп калганын көрүп жатабыз. Кокус дейбиз. Ва кам мин сaqиmin аша хиран мин ад-дахри. Көрүп жатабыз канчалаган мына өтөт, ана өтөт деген оорулар жылдап жашап жатканын көрүп жатасыз.
Факам мин фата юсбиху ва юмси аминан. Канчалаган жаш жигиттер таң аткызат, кеч кирет, ден соолугу чың аманда, вакат нусижат акфануху ва хуа ла ядри. Анын кепини пычылып калганын билбейт. Кыйын болуп көрүп жатабыз. Bir айдын ичинде 40-ка жакын кырсыктан каза болуп атат. Кычыраган жигиттер, бала багам, ата-эне багам деп унаасы менен. Бирок кепини пычылып даяр болгонду билген эмес байкуш. Урматтуу мусулман бир тууган. Игтаним хамсан кабла хамсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 нерсени ганимат бил, баалай билгин 5 нерсе башыңа келбестен мурда дейт. Шабабека кабла харамик. Жаштыгыңды карыбастан мурда баалай билгин. Бүгүн жассың, эртең сен да баксакалдардай болосуң. Бир күн бул кишилерди сага окшоп кычырап жүргөн жигиттер эле. Жаштыгыңды карыбастан мурда баалай билгин. Васихатака кабла сахамик. Ден соолугуңду оорубастан мурда баалай билгин. Канчалаган онкологияга баргын. Жасалма бөйрөктө жаткандарды көргүн. Комада жаткандарды көргүн. Алда бүгүн сен бир күн сенден да кыйындар эле. Сенден да кыйын болгон инсандар эле. Кебирлери текебирленип, бендек эмес, Кудайга сажда кылгысы келбегендер бар эле. Ва гинака кабла факрик. Бүгүн колуңда барбы? Байлыгыңды муктаж болбостон мурда, кембагал болбостон мурда баалай билгин. Баалай билгин. Ва фарагака кабла шуглик. Бош вактыңды башыңа түйшүк келбестен мурда баалай билгин. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, кээде кабырга акыретке даярдана турган аксакалдарды көрсөң, нарда менен, шашкы менен, шахмат менен, өмүр менен ойношот. Акыретке барарын ойлобойт. Төрүдөн көрү жакын болуп калган. Кудайга кулчулук кылганын билбейт. Ва хаятака кабла маутик. Жашооңду өлүм келбестен мурда баалай билгин. Бүгүн Кудайыма шүгүр, дем алып, дем чыгарып жашап жатасыңбы? Өлүм келбестен мурда баалай билгин. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси. Шабабака кабла харамик. Бүгүн токтолойун деген тема жаштыгыңды карыбастан мурда баалай билгин. Бүгүн жассың, каалаганды аткарууга кудуретиң бар, күчүң бар, акылың бар. Диниңе кызмат кылууга, Алланын китебине, пайгамбардын сүннөтүнө, мекениңе, ата-энеңе, бала чакаңа, жериңе кызмат кылууга күчүлүгүң бар, ден соолугуң бар, жашсың жигит. Мен көп айтып келдим. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Жаштык плюс боштук барабар кылмыштын башталышы. Бош вактыңды текке кетирбе. Бир нерсе менен алек болгон, диниң үчүн, дүнүйөң үчүн, үй бүлөң үчүн, ата-энең үчүн, үммөтүң үчүн. Үммөт, ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, пайгамбардын үммөтү үчүн бир пайдалуу нерсе кылгын. Жаштыгыңды текке кетирбе. Бүгүн жассың жигит. Жаштыгыңды текке кетирбе. Сен бекерчилерге, кылмышкерлерди анын жолун жолдобо. Көр маңкурт болбогун. Сен үммөттүн улууларын элестетип ошолордун жолун жолдогун. Hazreti Ali жаш кез. Кичинекей Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төшөгүнө жатат, билет. Мушриктер, Курайш кафырлары 40 жигит токтолуп, бир адам тургандай 40 кылыч жерин билет. Бирок пайгамбардын жанына курмандык болууга даяр болуп жатты. Мусаб ибн Умайр бүгүн кээ бирини иманга, исламга үгүттөгүн, насаат кылгын, досуңду, кошунаңды, классташыңды иманга, исламга чакыр десе, мен аят билбеймин дейт. Мен Куран жаттаган эмесмин дейт. Мен хадис билбеймин дейт. Мусаб ибн Умайр 18 жашта. 18 жана 18ден жогору балдар элестетип көр. Мусаб ибн Умайр Меккеде бир байдын баласы. Эч нерседен кемчилиги жок. Мусаб ибн Умайр Меккенин көчөлөрүндө өткөн кезде Меккенин сулуу кыздары кол жолугун бургайт эле.
Анын жыпар жытынан, кычыраган, сулуулугудан, кийимиден ар бир кыз Мусабтын өмүр жолдошу болсом дейт эле. Мусабтай жигитке, бирок Мусаб ибн Умайр 18 жашында Куран толук түшө элек. Пайгамбардын жаңы иман исламга чакырып жаткан кези. Пайгамбарлыктын болгон эми 1-10 жылдары 18 жашта иманды исламды кабыл алган бала. Мадина Мунавварага ал кездеги исми Ясриб шаарына ислам тарыхында биринчи элчи, ислам элчиси. 1 жылдын ичинде Мадина Мунавварага келип кирбеген үйү калган жок. Мадинанын 70 аксакалын иманга алып келип пайгамбарга байатка жетелеп келет. Сен 7 досуңду мечитке алып келе билдиңби? 7 алыста турсун, экөөсүн жетелей билдиңби? Мусаб ибн Умайр 1 жылдын ичинде Мадинага пайгамбар келбестен Мадина Мунавварны ислам менен, иман менен тарбия кылган 18 жаштагы Мусаб ибн Умайр. Усама ибн Зейд, Мухаммад ал-Касим, бул ким билесизби? Пакистан, Индия, Бангладеш, булар бардыгы ислам желегин желбиреткен, 20га кирип-кирбеген Мухаммад ибн ал-Касим деген жигит алып келген бул. Бүгүн ушул Пакистан болсун, Бангладеш болсун, Индия болсун, ушул тараптагы мусулмандар жаш Мухаммад ибн Касимге карыздар. Кечеи күндүз дуа кылыш керек. Бул жаш жигит алып келген исламды. Мухаммад ал-Фатих, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кустантиния, Истанбул. Кустантинияга ислам желегин алып келет. Кустантинияга исламды алып келген, иманды алып келген аскер башы эң Аллага пайгамбарга сүйүктүү улуу аскер башы. Анын айланасында болгон, аны менен келген аскер дагы Аллага пайгамбарга эң сүйүктүү улуу аскер дейт. Бул пайгамбардын сүйүнчүсүнө мен болоюн деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Аюб ал-Ансари карыган чагында төөнүн үстүндө отура албаса да, мен пайгамбар айткан улуу аскердин катарында болоюн деп Кустантиния Истанбулга исламды алып кетүүгө аракет кылат. Бирок канчалаган сахабалар өттү, кийингилер өттү. Мухаммад ал-Фатих 13 жашында аракет кылып баштады хадис туккандан кийин. Мен ошол пайгамбар айткан аскер башы болом деп. 18 жашка чейин өзүнүн жоро жолдошторун топтоду. 23 жашында Кустантинияга, Истанбулга ислам бол деп ислам желегин койду. Болгону 23 жашта эле. Бүгүн 23 жашта атасынын пенсиясын же атасынан акча сурап эртеңки намазга турбай жаткан жигиттер ойлонуп көр. Бүгүн Истанбулга барсак, эски чептери башкалары көрүнүп турат. Истанбулга ислам желегин алып келген Мухаммад ал-Фатих болгону 23 жашта эле. Мен 50 жаш болдум. Не кылдым иманга, исламга? Сен өзүңө суроо берчи. Жашың канчада бүгүн? Балким 40ка кирдиң, ой пикириң дагы эле жаш баладан айырмасы жок. Болбогон арзыбаган нерсени ойлойсуң, арзыбаган нерсеге разы болосуң. Жаштыгыңды күнөө менен, кылмыш менен кетирбегин. Кел, пайгамбарыбыз сүйүнчөлөгөн 7 инсандын катарына кошулууга аракет кылчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллихи йаума ла зилла илля зиллух. 7 түрдүү адам бар. Кыяматта 7 түрдүү инсанды Аллах өз рахмат көлөкөсүн алат. Ал кыяматта эч бир көлөкө болбогон кезде дейт. Ошолордун бирөөсү шабун наша'a фи ибадатиллах азза ва жал. Жаш кезиден, тырмагы кателек кезиден Аллах таалага кулчулук кылып, арамдан алыс болуп, ак жол менен жашаган, ибадат менен чоңойгон жигит дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, шабун наша'a фи ибадатиллах. Жаш жигит жаштыгынан Аллага кулчулук кылуу менен ибадат жолунда өстү дейт өспүрүм. Ооба, эгер кадамың тайган болсо, тобо эшик ачык, жаратканга жалбарып тобо кылгын. Шашылгын, Раббыңдын эшигине келгин.
Адам атабыз айткан сыяктуу, адам атабыз Аллах Таала сыноо үчүн тыюу салган нерсени бейиште жеп койду. Нафсысын тыя алган жок. Кудай Таала тыюу салган нерсени жеп койгондон кийин жараткан Аллах Таалага жалбарып эмне деп дуа кылды? Роббана ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Rabbana, ey tarbiya kıluvçumuz, ey Rabbimiz, ey kocayınız Allah'ın, zalemna enfusena, özümüzün nafsımızga özümüz zulüm kıldık. Özümüzün nafsımızga özümüz zulüm kıldık. Ve illem tagfir lana, eğer sen bizi keçirmesen, ve tarhamna, öz meyrimine rahmatını almasan, lenekunenne minel khasirin, yaşaudan utkuzganlar bolup kalabız. Yaşaudan utkuzup kur kol bargandardan bolup kalabız. Araf suresi 23. ayat. Urmatlı jigit, urmatlı agaminim, ova sen de çiki süt emgensin. Balkim kadamın taydı. Tuğra joldan adaştın. Biroq adam ataң siyaktуу jaratkanга жалбап, Rabbana zalamna anfusana ve illem tagfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin. Ey Rabbimiz, nafsımızga özümüz zulüm kıldık. Emne kılıp zulüm kıldık? Adaşıp sen tıyıgan nerselerdi atkardık. Sen sүйген kul bola almadık. Buyruğunda atkara almadık. Paygambarga tatıktуу ümmet bola almadık. İmanga, İslamga, Kur'an'a hizmet kıla almadık. Baldarımızı, kızlarımızı iman menen tarbiya kıla almadık. Aktak köre almadık. Aramdan alыс bola almadık. Ve illem tagfir lana. Eğer sen bizi keçirmesen, ve tarhamna, öz rahmatına meyrimini almasan, lenekunenne minel khasirin. Biz yaşaudan utkuzganlardan bolup kalabız. Urmatlı musulman bir tuğan, Allah tövbe kılgandарды sүйөт. Bugün bir çiğketten bolğun bendege süylöyin dep, özüңdü süydüröyin dep hareket kılasın. Biroq Allah kimdi sүйöt? Kulak sal. Bakara suresi 222. ayat. Allah'ın süyüktü bendesi bolum desen, Allah'a süylöyin desen, İnnallaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah tövbe kılgandardı tövbe kılıp günödөн arulanıp tazalangandardı sүйöt. Allah kimdi sүйöt eken? Tövbe kılgan Allah Taala tövbe kılgandardı günödön arulanıp taza bolgondardı sүйöt. Hadis birinci şebabeke qabla haramek. Jaştığыңды qarыбастан murda bağlay bil dedik. Kim süylöp ötөt? Telefonunu öçür. Vasihataka qabla saqamik. Den soğluğundu oğrubastan murda bağlay bilgin. As-sihhatu tajun la yaraha illa al-marid. Den soğluk her bir adamdın başındagı tacı, koronası. Anı bir gana oğrugan adam köret. Özüңdün başındagı tacыңды köre albayt ekensin. Oğrugan adam karap seni kanday jırga bes alıp jüret. Kanday bul ukolsuz. Kanday bul jırgap yaşap jüret. Kanday bul jasalma böreke bargan jok. Kanday bul insulin başkarısız yaşap jüret dep oğrugan adamdın başındagı tacın köret eken. Bul çoң nimet urmadı. Biroq urmatlı musulman bir tuğan, oşol den soğluğuңdu jaman jolga iştetpe. Allah Taalaga kulçuluk kılууdan bakıldık, sarаңдыk kılbagın. Den soğluğuңdu Kudayga kulçuluk kılууga hareket kılgın. Adamlar banktagı akçaсын köböйтүүгө hareket kılat. Al ölümden keyin payda berbeyt. Sen ölümden keyin payda bere turgan bir amaldardı kılууga hareket kılgın. Allah Kur'anda mınday deyt: "Yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men atallaha bi kalbin salim." Yevme la yenfa'u malun ve la banin. Al günü jardan berbeyt malın da ve la banun baldarın da illa bir nese jardan beretken. Men atallaha bi kalbin salim. Taza jürök menen. İman menen Allah'ın asına kesen oşonun paydası var. Taza jürök kebirlerini tutmayt. Главный biyak taza olsa boldu da deydi. Eğer bankanın içinde bal bolsa sırtıga bal çıgat. Bankanın içinde uksus bolsa sırtına hiç kaçan baldın jıtı da çıkpayt, damıca çıkpayt. Senin bul jagың taza olsa moyitke kelip sajda kılat eleň. Kudayga kulçuluk kılat eleň.
анан кыйын болуп мой главный бул жер дейт. Сен ал жериң эмес. Кудай Таала пайгамбар тазалагын жуугун деген жериң да таза эмес сен. Жүрөгүң эмес сен, сырткы шариатта таза алып жүрө турган жериңди да тазалаган эмессиң сен. Та жүрөгүңдү бирөөгө көрсөтөсүң. Аны Аллах Таала билет. Бирок анын аламат белгиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөөдүн мечитке келип кеткенин көрсөң, ал адамдын имандуу экенине күбөлүк өткүн дейт. Мечиттин жолун билбейсиң, анан жүрөгүңдү көрсөтөсүң. Мен моетим таза деп. Сен моетиң эмес, ылдыйыңан таза эмес сен. Ихтаним сихатака кабла сакамик. Ден соолуңду оорубастан мурда баалай билген. Бир ооруга жетпестен мурда. Кээ бирлер айыкпас ооруларга чалыгып атат. Күнүбүздө кандай оорулардын түрү көп. Ошо ооруларга барсаң, аттың ай дарат албаппын. Аттың ай орозо кармабаппын. Аттың ай намаз окубаппын. Жаштыгымда аны кылбаппын, жаштыгымда муну кылбаппын. Белимде колумда күчүм бар эле. Алланын китебинен бир аят жаттабаппын, бир сүрөнү жакшы үйрөнбөппүн. Канчалаган аттың кылгандар бар. Вагинака кабла факрик. Байлыгыңды муктаж башыңа түшүп, кембагал болбостон мурда баалай бил. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн колуңда малың бар. Аллах Таала байлыкты колубузга берсин. Колдогу байлыкты, мал мүлктү иштеткенге оңой. Бирок жүрөгүңө кирип алса, аны чыгара албай каласың. Колуңдан байлыгың, мүлкүң кетпестен мурда баалай бир. Бүгүн балким сенин малың бардыр, эртең эч нерсең болбой калат. Бүгүн тижаратың бар, эртең калууң мүмкүн. Бүгүн мансабың бар, эртең мансабың болбой калат. Хадистеги дагы токтоло турганы ва фарагака кабла шуглик. Боштугуңду башыңа түйшүк келбестен мурда баалай билгин. Кайра кайталаймын, жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн кылмыштын башталышы. Дайым илим менен алек болсоң, ибадат менен алек болсоң, ата-энеге кызмат менен алек болсоң, элиңе, жериңе, диниңе кызмат менен алек болсоң, күнөө кылууга убакта таппайсың. Урматтуу мусулман бир тууган, убактыңды диниңе, элиңе, жериңе, үй бүлөлүңө, кала берсе үммөтүңө, диндеш бир туугандарыңдын келечеги үчүн бир аракет кылгын. Бирок өтө өкүнүчтүү нерсе, көптөгөн инсандар ушундай вакыт, өмүр деген эң баалуу нерсени баалай билбейбиз. Көңүл бурбайбыз. Инсандын жашоодогу эң чоң жүгүртө турган, оборот кыла турган капитал бул өмүр. Ибадат кыл дегенде сени дайым эле мечиттен чыкпа деген сөз эмес. Намазыңды окугандан кийин бала чакамды адал эмгек менен багайын десең ибадат. Эртеңки намазга эртерээк турайын деп жаткан уйкуң ибадат. Ибадат ниетиң менен бардык жашооңду. Тамак жеген кезде тамак жеп күчтүү болуп, ата-энеме кызмат кылайын. Балдарыма тарбия берейин. Диниме кызмат кылайын. Тамак жегениң да ибадат. Жакшынакай жуунуп, жыпар жыттанып, гусул кылып, мечитке барайын. Гусулуң да ибадат, дааратың да ибадат. 24 саатыңды ибадатка айландырсаң болот экен.